Кыргызстанда 14 декабрга карата коронавирустагы 36 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Ал эми бир сутка ичинде 40 адам илдеттен сакайып, каза болгондор катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 321 адам, амбулатордук түрдө 367 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 184 027 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 179 080 киши айыгып чыкса, 2773 адам каза болду. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Кыргызстанга учуп келди. Маалыматка караганда ал Москва-Бишкек рейси менен таңкы саат 4:40 чамасында уулу Илим менен бирге учуп келген. Акаевдин Бишкекке эмне себептен келгендиги белгисиз. Аны жакшы билген саясатчылар да азырынча комментарий бере элек. Эске салсак, ушул жылдын август айында Аскар Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип, УКМКга кумтөр иши боюнча сурак берген. Андан кийин ал элге кайрылуу жасап, кумтөр долбоору боюнча өкмөткө ишенип, чечим кабыл ала бергендигин айтып, кыргызстандыктардан кечирим сураган. Сокулук районунда аялдын өлүмүнө шектелип, анын жолдошу кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлайт. Маалымат кылайык, 2021 жылдын 13 декабрь күнү милицияга аймактык ооруканага денесине ар түрдүү жаракат алган аял жеткирилгендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн териштирүү учурунда жогорудагы аялдын өздүгү аныкталып, 1980 жылы туулган жаран экендиги белгилүү болгон. Ал эсине келбей каза болгон. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130 беренеси саламаттыкка оор зыян келтирүү боюнча катталган. Жогорудагы кылмышка шектелип каза болгон аялдын күйөөсү 1973 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Алдын ала маалыматтар боюнча мас абалында уруша кетишип, жыйынтыгында жубайы алган жаракатынан улам каза болгон. Тергөө кызматы тарабынан зарыл болгон экспертизалар дайындалды деп айтылат маалыматта. Сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда.